22 апрелде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясы тарабынан мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун жаза өтөй турган жери аныкталган. Эки инстанциядагы соттун чечими менен Сапар Исаков күнөөлүү деп табылып, анын негизинде 6 категория боюнча 15 жылга эркинен ажыратылган. Комиссиянын чечими менен Исаков СИЗО-1 мекемесинен Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында жайгашкан жалпы режимдеги номер 8 түзөтүү колониясына которулган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун 2019 жылдын отчетуна ылайык аталган мекеме 1969 жылы курулган. Эң көп дегенде абакта 1000 адам кармалат. Мекеменин аймагында 1 кабаттуу турак жай, 2 кабаттуу 5 турак жай жана 3 кабаттуу имарат бар. Колонияда кыска мөөнөттүү жолугушуулар үчүн 1 бөлмө жана узак жолугуу үчүн 8 бөлмө орун алган. Бөлмөлөрдө ашкана, даараткана, душ, сыналгы жана кондиционер бар. Мындан тышкары номер 8 абакта чач тарач, мончо жана кир жуучу жайы жайгашкан. Мекемеде кесиптик окуу жайы дагы бар. Ал жерде шуакчы, электр ширетүүчү, электр адистиги жана башкалар боюнча билим алышат.